бизде бүгүнкү күндө мына жогоруда айтпадымбы, жанагы кылмыш жаза кодексине өзгөрүү кирип, ошолор боюнча айтып берип атабыз. Мисалы, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин токтому жөнүндө айтпадымбы? Бул жакында эле кабыл алынды. Мына 27 январда. Ал жерде митип турат, мисалы, иш-чаралар планын ишке ашырууга тартылган Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жогорку соту макулдашуу боюнча адвокатурасы менен иш-чараларды өз убагында аткарууну камсыз кылсын деп тапшырма берип атат биздин өкмөт башчыбыз. Квартал сайын отчет бергиле деп атат. 5-ден кечиктирилбес. Андан тышкары башкы прокуратурага айтып атат, жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча отчет мезгилден кийин 25-ине чейин иш-чаралар планын аткаруу жөнүндө жалпыга маалыматты президенттин администрациясына берип турула деп тапшырма берип атат. Анан бул жерде мисалы мындай тапшырмалар коюлду, милдеттер. Коррупцияга каршы маданиятты жана бизнес чөйрөдө ачык айкындуулукту, бизнес өкүлдөрүн агартуу, ишине тартуу жана кайтарым байланыш платформаларын түзүү аркылуу жогорулатуу. Иштиктүү этиканын типтүү кодексин жана коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана маалыматташтыруу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу. Ушунун үстүндө бүт мамлекеттик органдар иштеп чыгып, 2026 жылдын экинчи жарым жылдыгында биз тийиштүү сунуштарды беребиз. Андан тышкары өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары, бизнес өкүлдөрү үчүн ак ниеттүүлүк жана ачык айкындуулук принциптери боюнча окутуу иш-чаралар өткөрүү. Мисалы, биякта эмне жыйынтык күтөбүз дегенде жазылган. Мисалы, жана биринчини айтып өтпөдүм, анын жыйынтыгы мындай: типтүү кодекс жана коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана минималдаштыруу боюнча сунуштамалар бекитилди деп атат. Бекитилиш керек деген сөз да, бул жыйынтык. Экинчинин жыйынтыгы жыл ичинде 500төн кем эмес бизнес өкүлдөрүнө окутулуш керек. Этика, жүрүм-турум боюнча аны биз жасап атабыз. Жаңы айтпадымбы, биз мына биз жогорку кеңештин аппаратынан баштадык, 3 жолу окуп өткөрдүк. Семинар өткөрүп, баардык ошо жардамчыларды, кеңешчилерди, аппарат кызматкерлерин бизде бүгүнкү күндө ошо коррупцияга каршы, кылмыштык кылыкка иштеп аткан мыйзамдарды айтып бердик. Ошол стратегия, ошондой эле студенттерге дагы баардыгына Кудай буйруса алдыга пландап айтып берели деп турабыз.